Садыр аке балдарды окутууну айылдагылар менен кеңешип, Солтонун Максүтүн, Талканбайды, Бакачылардан Чолпонбайды, Бөлөкбайдан Темирди, Эсенбайдан Мамырбайды, Чиркейден Молдосаалы Абдрахманды окууга жөнөтүүнү чечишип, Алматыга алып жөнөдү. Чыныбай да бараканды баш кылып, 5 баланы окууга алып келген экен. Садыр, балдардын арасында өз балдарың көрүнбөйт го, деди Чыныбай. Көрбөгөн көз алтын менен жезди ажырата албайт. Мен элдин эртеңки дат баспас алтынын терип келдим. Өз балдарымдын үчөө биригип, бир бараканга теңеле албайт. Жакшынын жаттыгы болбойт. Өз дегениң эл. Элдин керегине жараган уулдун баары элдики. Мал багарын айылга таштап, эл багарын алып келдим, деди Садыр аке. Балдарды окууга жайгаштырышып, экөө элге кайтышты. Улут байлыгы бул улутка таандык акыл казынасы, билим деңгээли, улут саламаттыгы, улуттук дем. Улуттун акыл казынасына булар килет. Макал лакаптар, кылым карыткан макал лакаптарда жашоо негизин түшүндүргөн акыл сөздөр камтылган. Экинчи каада салт, байыртан келаткан турмуш тажрыйбасынан иштелип чыккан жашоо мыйзамы. Ал эми улуттук дем бул көкүрөктөгү улут үчүн күйгөн от. Өз улутуна карата сезим күчү, сыймыктануу сезиминен баштап, уялуу сезимине чейин. Улуттук дем тая баштаса, улуттун келечеги кууш. Улуттук дем күчтүү, улуттун келечеги кең. Улуттун улуулугун билем десең, улуттун тереңдигин тааныгын сен. Улуттун тереңдиги эмнеде бар? Улуу деп алар туткан негизде бар. Улуттун тереңдиги эмнеде бар? Улуу деп сактап жүргөн салтында бар. Түшүнбөй жасап турган ишинде бар. Улуулук мурастаган ишинде бар. Улуулук сактап турган тилинде бар. Ар намыс сыяктуу асыл сапаттарга жетип, аны баалуулук катары ыйык тутуп, кыргыздар күчтүү, кубаттуу жана бирдиктүү эл катары дүйнөгө таанылган. Жашоонун сырын көп айткан, жашоонун ынын ырдаткан, карыя кирип түшүнө аян кепти айттырган, улуу кыргыз мурасы таң калтырат бүт баарын. Кыргыздар жашоосунда акыйкат үчүн күрөшүү, чындыкты коргоо, элине кам көрүү, жерин мекенин коргоо, тамырды таанытуу, билимди баалоо, сөз багуу сыяктуу асыл сапаттарды кармап келген. Мураскор элдин кымбаты бололу, мураскор сөздүн сандыгы бололу.